Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге сериалыбызды андан ары уламакчыбыз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Каармандарыбыз Волт менен Пинк ошентип өздөрүнө адамдарды топтоп наркотиктерди сата башташканда, алардын бир адамы бир үй бүлөгө ошол заттарды сатып жүргөнүн билебиз. Аялы да күйөөсү да наркоманга айланып, акчалары калбай калган байтор. Алар ошол Пинктин адамын опузалашып, болгон наркотиктерин алып кетип калышат. Жуманын аягында Пинк менен Волтер талаада жолугушуп, Пинк Волтерге наркотиктин баары сатылып бүткөнүн айтып, жарым акчасын берсе, Волт акчаны дароо эле эсептеп, бирок эсептелген суммадан аз экенин көрөт. Анда Пинк Волтко менин бир адамымды тоноп кетишиптир, ошондуктан акча аз болуп калды десе, Волтер Пинкке: эгер сен ушинтип жүрө берсең, анда биз эч кандай бул аймакты башкара албайбыз. Биз эми Туконун ордуна Туко болушубуз керек. Аймактагы адамдар сенден коркуп, сенин адамдарыңа тийише албагандай болушу керек деп айтат. Анда ойлонуп калган Пинк: мен ошол тоноп кеткен адамдарды табам да, аларды коркутуп наркотиктерди кайтарып алам деп айтат. Кечинде Волтер Пинкке кайра эле келип, ага баягы тапанчасын кайтарып берет да: сен бул аймакта өтө коркунучтуу адам болушуң керек. Эгер муну жөн калтыра турган болсоң, эртең биздин баардык адамдарыбызды тоноп кетет деп айтып, ишти бүтүр деп айтып кетип калат. Эртеси Пинк дароо эле досуна барат да: сени кайсы адамдар тоноп кетишти эле деп сурап, ошол тоноп кеткен адамдардын дарегин табат да, тапанчасын көтөрүп алып ошол жака келет. Үйгө кирердин алдында ал өзүн каардуу кылып көрсөтүү үчүн бир аз даярданат да, үйдүн бек экенин көрүп, терезени талкалап кирет. Бирок Пинк үйдүн ичинен болгону бир кичинекей баланын жүргөнүн көрөт. Пинк ал баладан ата-энең кайда деп сураса, ал бала Пинктин суроолоруна жооп бербестен курсагым ачты деп айта берет. Скайлер болсо Эллиоттун аялы Гретхенге телефон чалат да, ага ыраазычылык билдиргиси келип: силерге чоң рахмат, силердин акчаңар болбосо биз мындай акчаны эч жактан таппайт элек, менин күйөөм дарыланбай калат эле деп айтса, Гретхен анын сөздөрүнө түшүнбөй калат да: мен сенин үйүңө барам, ошондо сүйлөшөлүчү деп коет. Пинк болсо кечке чейин балага тамак даярдап берип, ата-энеси келгенче аны менен ойноп отурду. Качан анын ата-энеси эшикти ачып киргени жатышканда, Пинк баланы аркы бөлмөдөгү төшөгүнө жаткырат да, кирип келген күйөөсүн башка чаап жиберип, тапанчасын такап коркутуп: силер тоноп кеткен наркотиктер кайда деп сурай баштайт. Бул кезде Волтер баласы Флин менен үйүнө кайтып келишсе эле, үйдө кымбат баалуу Гретхендин унаасы турган болот. Алар үйгө кирип барышса, Гретхен деле үйгө жаңы эле келиптир. Флин дароо эле Гретхенге: атамды дарылатып жаткандарыңыздар үчүн чоң рахмат деп айтса, Гретхен Волтер үй бүлөсүн алдап жүргөнүн түшүнүп калат да, ал дагы эч нерсени билбеген кишидей болуп эле алар менен коштошуп кайрадан үйүнө жөнөйт. Гретхен кетип жатканда Волтер аны узатмыш болуп чуркап чыгып: мен сага баардыгын түшүндүрүп берем, бир жерден жолугуп сүйлөшөлү деп айтат. Пинк болсо жанагы аялы күйөөсүн суракка алып жатып, алар наркотиктердин баардыгын түгөтүп салганын билип калат. Анда күйөөсү Пинкке сунушун айтып, кородогу бир банкоматты көрсөтөт да: биз бул банкоматты уурдап келгенбиз, эгер ушул банкоматты талкалап ачып ала турган болсок, анда мен сенин баардык акчаларыңды кайтарып берем деп айтат. Көрсө бул наркомандар ушундай банкоматтарды да тоноп жүрүшүптүр. Пинк ал аялга: сен кичинекей балаңды жакшылап карабайсыңбы? Эртеден кечке үйдө ачка отурат экен го десе, ата-энеси байласын ойломок түгүл, кайра Пинктен биртке берчи деп наркотик сурай башташат. Кийинки көрүнүштө Гретхен менен Волтер бир жерден жолугушат да, Гретхен Волтерге: сен үй бүлөңө бизден акча алып жатам деп алдаптырсың, бирок чынында бизден эч кандай акча алган жоксуң. Анда дарылануу үчүн мындай чоң суммадагы акчаны кайдан таап жатасың деп сураса, Волтер ага: мен акчаны кайдан тапсам да таап жатам, силердин эмне ишиңер бар деп коет. Гретхен андан кайра сурап, бирок Волтер ага эч бир жооп бербей коюп, акыры Гретхен Волтерге: эмне болсоң ошол бол деп кетип калды. Жанагы наркомандар банкоматты ачканга аракет кылышып, Пинк болсо аркы бөлмөдөгү кичинекей бала менен ойноп жаткан кезде эле аял келип аны бир нерсе менен чаап, эсин оозартып салат. Волтер үйүнө кайтып келсе, Скайлер анын алдынан чыгып: мага Гретхен телефон чалды, эми алар дарылануу үчүн акча которушпайт экен деп айтат. Анда Волтер дагы да калптуу өтө эле окшоштуруп айта баштап: ооба, мен Эллиот менен сүйлөштүм, көрсө алардын компаниясында өтө кыйынчылыктар болуп жатыптыр, ошондуктан эми мындан ары төлөп бере алышпайт экен деп коет. Эсин жоготкон Пинк болсо бир кезде эсине келсе эле, күйөөсү Пинктин чөнтөгүндөгү наркотикалык затты алып алган болот. Анан да күйөөсү банкоматты төмөн жагынан талкалоого аракет кылып жатса эле, аялы андан кечке эле наркотикалык затты берчи деп сурай берет, бирок күйөөсү ага такыр бербей койгондуктан, бул кезде алар наркотикке өтө эле берилип, наркотик үчүн көп нерсеге даяр болуп калышыптыр. Аялы дароо эле банкоматты ошол жерден кулатып жиберип, банкомат күйөөсүнүн башын басып калып, ал ошол жерден өлүп калат. Аялы болсо эч нерсе болбогондой күйөөсүнүн чөнтөгүнөн наркотикалык затты алат да, аны колдонуп ошол жерде жатып эле уктап калды. Бул кезде анын күйөөсү да дээрлик банкоматты ачып калыптыр. Ачылып кеткен банкоматты көргөн Пинк дароо эле анын ичиндеги акчаларды жыйнап, полицияга чалып коет да, ал жерден кетейин деп жатып эле кичинекей бала жөнүндө эстеп кетет. Бала жашынып калып, полициялар аны көрбөй калбасын деди байтор. Баланы сыртка алып чыгып үйдүн алдына отургузуп, полициялар келген
кийгиче ушул жерден жылбай отур деп айтып жөнөп кетет. Волтер баягыдай эле эки телефон колдонуп, бирок аны университеттин бир жерине катып коюп колдонуп жүргөнүн көрөбүз. Университеттен чыккандан кийин Волт Пинктин батирине жетип келет. Экинчи батирден бир кыз чыгат да Волттон "Сиз кимсиз?" деп сурайт. Көрсө ал кыз ушул батирлердин ээси болот экен. Анда Волт "Мен Пинктин атасы болом" деп айтып үйгө кирет. Волт Пинкке "Эмне чалсам албай атасың" десе, Пинк ага кече күнкү болгон окуяны айтып берип, "Мына сенин акчаң" деп уурдалган наркотиктердин акчасын кайтарып берет. Кийинки көрүнүштө Хэнкти Мексикага которуп жиберишкен болуп, ал жаңы кесиптештери менен иштеп жүрөт. Пинк кечеки окуядан кийин үйүнөн чыкпай жаткандыктан, Волтер анын достору менен жолугушууга келип, аларга товарды өткөрүп берип акчаларды алат. Анан алардан да кечеки болгон окуя жөнүндө угуп, көрсө кечеки болгон окуя тездик менен тарап кеткендиктен, аймактагылардын баардыгы Пинкменден коркушуп, Пинкменди жаңы кримтөбөл катары кабыл ала башташыптыр. Албетте Пинктин адамдарын тоноогон адамды Пинк өлтүрбөсө да, элдин баары аны Пинк өлтүрдү, Пинк өтө коркунучтуу деп ойлоп калышты. Волтерден да көбүрөөк ойлонгон Скайлер эми акчаны кайдан табабыз деп ойлонуп, аз да болсо жардам болсун деп боюнда бар экенине карабай, эски бухгалтерлик жумушуна кайтып келип кирип алат. Волтер болсо Пинкке келет да буюрса жыйынтыктар жакшы экен деп айтып, "Сен бул биздин аймакта коркунучтуу адамга айланыптырсың, Туконун ордуна Туко болуп турсуң" деп айтып, "Эми биз чоңоюшубуз керек, ошондуктан башка аймактарга да өтүп товарды тарата баштайлы" десе, Пинк Волтерге "Башка аймактагы кримтөбөлдөр билип калса кагылышып кетебиз" деп айтат. Бирок Волтер болбой эле Пинкке мотивациядан берип коюп, эми алар товарды өзүнүн аймагынан тышкары аймактарга да чыгара башташты. Волтер болсо Скайлердин мурунку жумушунда иштеп жатканын билип калып, "Өзүңдү кыйнап эмне кыласың, иштебей эле койбойсуңбу" деп айтса, Скайлер аны такыр укпай иштөөнү улантмакчы болот. Эртең менен Пинк үйүнөн чыгып эле, ага батирди ижарага берген кыз ал жерде сүрөт тартып отурганын көрүп, аны менен таанышып аты Джейн экенин билип, өзүнүн да чыныгы атын айтып достошуп калышат. Мексикада иштеп жаткан Хэнк болсо бул жакта кылмыштуу иштер өтө эле көп экенин байкайт. Алар бир күнү атайын операция жүргүзүп жатышып, талаадан эле Тартуга деген кримтөбөлдүн башын көрүп калышат. Көрсө аны кимдир бирөөлөр башын кесип ташбаканын үстүнө жабыштырып коюшуптур. Мындайды көргөн Хэнк таң калып жатса эле, бир полиция барып ташбаканын үстүндөгү башты тартып жиберип, көрсө ал жерде бомба орнотулган болуп жарылып кетет да, көпчүлүгү чоң жаракат алып, бир полиция бутунан ажырап калат. Бирок бактыга жараша Хэнк алысыраак жерде тургандыктан ага эч нерсе болгон жок. Пинк болсо күн сайын эле Джейн менен көрүшүп жатып, экөөнүн ортосунда сезимдер пайда болот. Брендан болсо көчөдө өз иштерин кылып жүрүп эле, бир кезде байкабай наркотикти полиция кызматкерине сатып алган болот. Полициялар атайын ушундай операция уюштурган болуп, Бренданды кармап кетишти. Пинк болсо Джейн менен таанышкандан кийин, көрсө ал кыз дагы мурун наркоман болгонун билет. Бирок ал акыркы 18 айдан бери такыр наркотик колдоно элек. Анткени анын атасы учурда аны атайын даарылатып жатат. Анан да атасы Джейнге ушул эки батирди берип, бирөөсүнү ижарага берип иштет, бирөөсүнө өзүң жаша дептир. Мария чалгандыктан Волтер дароо эле Хэнктин үйүнө жетип барат. Көрсө Хэнк бул кезде үйүнө кайтып келген экен. Ал Волтерге Мексикада кылмыштуу иштер бизге караганда 3-4 эсе көп экен деп айтып, анан да ошол жакта болгон окуяны жарылууну айтып берип, ошол жарылууда мен гана жаракат албай калдым, калгандарынын баардыгы жаракат алды. Ошол үчүн жетекчилик мени сен жарылуу боло турганын билгенсиң деп күнөөлөп жатат деп айтат. Ошондуктан Хэнк эми кайра эле мурунку кесиптештери менен бул жакта иштей турган болуп калды. Ал аңгыча болбой эле Волтер менен Пинкман Брендандын полицияларга кармалып азыр түрмөдө отургандыгын билип калышат. Суракта отурган Брендан болсо эч нерсе сүйлөбөй өзүнө адвокат чакыртат. Ал адвокаттын аты Гудман болчу. Гудман дароо эле Бренданга "Мен сени коргош үчүн албетте сенден мага жакшы акча керек" деп айтып, Брендан болсо бирөөгө чалууну суранат да, албетте Пинкке телефон чалат. Эми Пинк же Волтер экөөнүн бирөөсү ошол адвокат Гудман менен сүйлөшүшү керек болуп, экөө аны менен ким сүйлөшөт экен деп тыйындыргытып көрүшүп, бул жолу да Волтер адвокат менен сүйлөшмөкчү болуп кирип келгенин көрөбүз. Гудман Волтерге "Силер мага тиешелүү түрдөгү акчаны төлөп бересиңер. Андан соң биз Бренданды түрмөдөн оңой эле бошотуп кетебиз. Бирок албетте полициялардын койгон бир шарты менен Брендан өзүнүн башчысы Хайзенберг деген адамды колго түшүрүп бериши керек" деп айтат. Анда Волтер адвокатка башка эле жолдорун караштырбайлыбы деп $10,000 акча сунуштап, ошол эле замат өзү жөтөлө баштайт. Бирок Гудман пара алуудан баш тартып, керек болсо пара сунуштаган Волтерди полицияларга салып берип жибере жаздады. Анда Волтер менен Пинк эмне кылабыз деп кечке чейин ойлонуп отурушуп, кечинде Гудманды туткундап алып уурдап кетип калышат. Аны бир жерге алып барып казылган жерге тирүүлөй эле көмүп салабыз деп коркутушуп, "Сен жана биз сунуштаган акчаны алышың керек болчу, жана да Бренданды мыкты деңгээлде коргошуң керек" десе, Гудман аларга "Мен канчалык аракет кылбасам дагы, полициялар Хайзенбергти кармамайынча Бренданды кое бербейбиз" деп жатышат деп айтат. Ошол замат эле Волтер кайрадан жөтөлө баштап, Гудман аны дароо эле "Сен жанагы келген киши турбайсыңбы" деп жөтөлүнөн таанып калат. Ошондо алар жүздөрүн ачышат да адвокат менен ачыктан ачык эле сүйлөшө башташат.
Алар Гудманга акчаларын берип сүйлөшүп коюшкандан кийин эртеси күндөн баштап Гудман ишин жүргүзө баштап, полицияларга Брендан бизге Хайзенбергди кармап бере турган болду деп жарыялайт. Брендан Хайзенбергди сүрөттөп орто бойлуу таз баш киши экенин айтат. Кийинки күнү Гудман Волтер менен Пинкти чакырып алып, эми полициялар Бренданды бошотушат. Бирок Брендан дароо эле Хайзенберг менен жолугуп, аны полицияларга кармап бериши керек. Мен болсо Хайзенбергдин ролун ойной турган адамды да таап койдум. Ал адам күнөөнү толугу менен мойнуна алып түрмөгө отурууга даяр. Болгону силер ага $80,000 акчалай сумманы төлөп бересиңер. Андан тышкары жарым килограмм наркотикалык зат бересиңер деп айтат. Волт менен Пинктин албетте көнбөскө аргасы калбай. Бардыгы пландагандай болуп, Волтердин ордуна башка эле бир адам Хайзенберг болуп камалып кеткенин көрөбүз. Волтер жана Хенктин үй бүлөсү чогуу келишип, Волтер дарылануунун жыйынтыгы эмне болуп жатканын билүү үчүн текшерүүдөн өтөт. Текшерүү бүткөндөн кийин ал экрандан көкүрөгүндөгү чоң ак нерсени көрүп, демек менин жарам чоңоюп дээрлик өмүрүм деле соңуна чыгып калган окшойт деп ойлоп, бирок жыйынтык бир жумадан кийин чыгаарын билет. Эми Гудман дагы Волтерге жармашып алгандан кийин, ал дагы Волтерден аздыр көптүр акча өндүрүп турууну каалап, экөөбүз кызматташалы деп сунуштайт. Волтер да ага макул болуп, бирок бир эле жумалык өмүрү калганын айтат. Анда Гудман Волтерге мен бир өтө жашыруун иштеген адамдар жөнүндө маалыматым бар. Сен бир жума ичинде канча наркотик жаза алсаң, ошончонун баарын жаза. Эгер ишибиз оңунан чыгып калса, ошол жазаганыңдын баардыгын сатып жиберүүгө мүмкүнчүлүк болот деп айтат. Пинк болсо Джейн менен бирге башка шаарга барып эс алып келүүнү ойлонуп жатса эле, ага Волтер телефон чалат да, биз бир жуманын ичинде өтө көп товар жасашыбыз керек. Эчтекеңди билбейм деп эле Пинк манга көп нерселерди сатып алуу үчүн жазып берип коет. Эртеси күнү эле Волтер адаттагыдай аялына өтө кооз калып айтып, 2-3 күнгө университеттин жумушу боюнча башка шаарга учуп баруу керек экендигин айтып, Скайлер аны аэропортко таштап кетери менен эле Волтер аэропорттон кайра чыгып, Пинктин унаасына отуруп, андан ары жөнөп кетишет. Пинк баардык нерселерди даярдап койгондуктан алар түз эле талаа кезип жөнөшүп, узак жолдорду басып отурушуп, эч ким таба алгыс жерге келишти окшойт. Алар дароо эле ишти башташып, эртеден кечке тынымсыз иштешип, кечке чейин 19 килограмм жазып салышкан болот. Акчасын эсептеп көрүшкөндө Пинктин оозу ачылат. Калган заттар түгөнгүчө эртеси күнү кечке да жазамакчы болушуп, бирок Пинк Волтерге жакын жердеги мейманканалардын бирине барып түнөйлү деп, унааны от алдырайын десе эле кубаттагычы өчүп калган болот. Анда генератордун жардамы менен алар унааны от алдырмакчы болушуп, бирок иштин баары тетири кетип эле генератордагы кечке иштеп тургандыктан дароо эле өрттөнүп кетет. Пинк шашкалактап өрттү өчүрүү үчүн болгон сууну куюп салып, андан ары эмне кылышаарын билбей таза эле талаада калышты. Бул кезде Волтердин телефонунун кубаты өчүп, Пинктин телефону деле дээрлик өчөйүн деп калгандыктан, ал шашылып эле өзүнүн адамына телефон чалат да болжолдуу түрдө дарегин айтып, тезинен унаа айдап кел деп тапшырат. Алар бир топко чейин күтүшүп, Пинктин телефону да өчкөнү калгандыктан акыркы жолу чалышып, каяка жеткенин сурап билгенге аракет кылышып, бирок Пинктин досу таптакыр эле адашып башка жака кетип калганын түшүнүшөт. Эртеси күнү да таңдан баштап эле алар унааны от алдырганга ар кандай аракеттерди кылып көрүшүп, бирок канча убакыт кетпесин эч кандай жыйынтык чыкпай жатты. Күн ысык болуп, ишкенге бир да тамчы суу калбай, Волтердин жөтөлгөнү уламдан улам күчөп, оозунан да кандын чыкканы көбөйүп, ээн талаада ушул жерде эле өлө турган абалга келип калды. Бөлүм дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки бөлүмдөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.